Кумтөргени толугу менен Кыргызстандын энчисинде. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 4-апрелде түз эфирде кайрылуу жасаган. Анда Центара менен болгон талаш тартышты чечүү жана жөнгө салуу тууралуу келишимге кол коюлганы белгиленген. Сүйлөшүүлөр абдан оор болду. Ошого карабастан биз эң башынан тартып мамлекеттин улуттун кызыкчылыгын коргоо үчүн бекем турдук. Өзүбүздүн позициябызды чечкиндүү түрдө коргодук. Башында бизди эл аралык коомчулукка жапайы баскынчы катары көрсөтүүгө аракеттер болду. Андан кийин да бизге өтө келишкис талаптарды коюшту. Биз баарына чыдадык, бекем турдук. Биз үчүн маанилүүсү Кыргызстандын жана кыргыз элинин кызыкчылыгы эле. Акырында эң баштапкы сүйлөшүп жаткан позицияларды түп тамырынан өзгөртүүгө жетише алдык. Өлкөбүз үчүн бүгүнкү учурга ылайыктуу, максималдуу түрдөгү пайдалуу жыйынтыктарга жетише алдык деп дагы бир ирет ишенимдүү түрдө айта алабыз. Өлкө үчүн пайдалуу макулдашууга жетишүү оңой болгон жок. Ар бир пункт боюнча чечим кабыл алуу 1 жылга жакын убакытты алды. Келишимдин негизги жоболору төмөндөгүдөй. Центара Кыргызстанга өткөн жылдын 3 кварталы үчүн дивидендтерди төлөп бермей болду. Анын көлөмү болжол менен 11 миллион АКШ долларын түзөт. Дагы бир жетишкендик, Центара кыргыз тарапка 50 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү бир жолку төлөмдү да төлөп берет. Буга да жетиштик. Биз Кумтөргенин рекультивациялоо фондуна карата көзөмөлдү толук өзүбүзгө кайтарып алдык. Бизге 53 миллион доллар келет. Бул каражат мурда Лондон банкынын трасттык эсебинде сакталып келген. Центара 2021 жылдын май айындагы алып кете албай калган алтындын партиясы үчүн 29 миллион долларды төлөп берүү боюнча койгон талабынан баш тартты. Центара АКШда, Швецияда жана Канадада кыргыз тарапка каршы козголгон бардык соттук териштирүүлөрдү жана дооматтарды токтотмой болду. Элдин мага койгон башкы талаптарынын бири Кумтөр элге өтсүн деди. Эл аралык аренада Кыргызстандын аброюн көтөрүп, тең ата сүйлөшүүгө чыксак деди. Биз бул тапшырманы аткардык, катуу кириштик. Акылбек Үсөнбекович, Динара Асиевна Кутманова, Камчыбек Кыдыршаевич, Курманкул Токторалиевич теңиз бөлтүрүп баштаган команда ар тараптуу күрөштү баштады. Кыргыз элинин Кумтөр боюнча бардык ой тилегин, максатын сөзсүз ишке ашырабыз. Узакка созулган Кумтөр маселеси Кыргызстандын пайдасына чечилгенин эксперттер моралдык утуш катары баалашат. Кумтөр башынан коррупцияланышып, улам бийлик башына келгендер жемкорлуктан арыла алган эмес. Ушунча жыл тебеленип келген улуттук кызыкчылык акыры сакталды. Судебный процесс мог на несколько лет затянуться. И то, что кабинету министров удалось путем переговоров... Соттук иштер узакка созулушу мүмкүн, бирок маселени сүйлөшүү жолу менен чече алдык. Биз канадалыктарга эч нерсе бербейбиз, тескерисинче алар бизге берет. Эми өлкөнүн бюджетине дивидендтер эле эмес, казылып алынган алтындан түшкөн пайданын баары калат. Бул вакытта Канада Нью-Йоркто 3 жолу соттук процесс өткөрүлдү. Акыркы сот Нью-Йоркто болуп, канадалык Центара Голд компаниясынын акционерлери Кыргызстан менен кабыл алынган келишимди колдоду. Өлкө дасыккан канадалык Центара компаниясы менен сүйлөшүүлөрдө өз пикиринен кайткан жок, стратегиялык максаттарга жетти. Саясий жактан да уттук, дипломатиялык жактан да уттук деп эсептейм. Себеби мындай эл аралык мындай дасыккан компания менен соттошуш, кандайдыр бир мындай созулган иштин кереги жок болчу бизге. Себеби канчалык бул иш созула берсе, ошончо багы илинип тура бермек да. Багы инвестициялык климатка дагы доо кетмек, ишенич да кетмек донорлордон. Ошон үчүн кандайдыр бир деңгээлде биздин тараптагы компромисске барып, алар да компромисске барып, мындан ары соттошпойбуз, баарын бүтүрдүк деген чечим мисалы мени кубандырды. Канча жылдык аракеттер, калың журтка берилген убадалар, мунун баары өлкөнүн эң чоң улуттук байлыгынын биротула мамлекетке өтүшүн камсыздоого үлгү болду. Президент Садыр Жапаров депутат кезинен Кумтөрдүн байлыгы жөнүндө маселени такай көтөрүп келди. Эл өкүлү болуп турганда кенди системалык коррупциядан арылтуу аракети күч болду. Былтыр 17 майда убактылуу тышкы башкаруу киргизилип, 20 жылдан берки пайда 6 эсеге көбөйдү. Кыргызстан өткөн жылдын жыйынтыгы менен 14,5 тонна алтын алды. Бул биринчиден биздин бюджетти толтурган Кумтөрдүн бизге кайтарылып келиши. Кумтөр келиш керек. Элдин байлыгы деп көп айтканбыз, айтып келишкен да буга чейин. Бирок аны кайра кайтарып алуу эч кимдин колунан келген эмес. Мына ошондой мындай жакшы бир жакшылык ушу биздин президенттин убагында болду деп айтсак болот.
Элдин байлык элге кайтарылганы жалпы кыргызстандыктардын жеңиши. Кумтур мамлекеттин өсүп өнүгүү жолундагы ири жетишкендиктердин башталышы болуп калды. Жакынкы 10 жылда кенден 200 тоннага чейин алтын казылып, кеминде 5 миллиард доллар киреше алууга шарт бар. Бул бюджетке түздөн түз колдоо болмокчу. Айпери Самат кызы, Сентур Абыкеев, Ала Тоо 24.